Берибизди улантабыз, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бизде ушундай майрамдык эфирибизде конокторубуз бар. Бүгүн бизде конокто Гүлайым Абдылдаева, Нурлан Зарнаев, 4 эмдин ата-энелери, алардын аттарын атап кетсек, Алмазбек, Асылбек, Камчыбек, Кубанычбек, Нурсултан, Эрбол, Элхан бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Биз аябай кубанычтабыз сиздерди көргөнүбүзгө. Кош келипсиздер, көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Айтыңыздарчы, ушул жылы сиздер үчүн, жалпы кыргыз эли үчүн аябай болуп көрбөгөндөй сонун жылдардын бири болду. 4 эм жарык дүйнөгө келди. Кандай болуп атат? Баягы 4 баланы багыш. Буга чейин да 3 эркек балаңыздар бар болчу. Бул жөнүндө мама сайсы, мамасы көбүрөөк балдар менен да. Мамасы төрөгөн да деп койсузбу? Черкек андай булар төртөө. Төртөн багыш кыйынчылык жарат. Эми ошо кыйынчылыкка карабай аракет кылып багып атабыз. Азыр уже 1,5 чыгып калдык. Мына мынтип жандар тынбай атышат. Балакайдын аты ким? Камчыбек. Камчыбек. Бирден биз дагы билип алалы да кимдин аты ким экенчи? Бул Алмазбек, Асылбек, Кубанычбек. Буларды кантип айырмалайсыздар? Биз айырмалайбыз, мен даже үндөрүнөн билем. Кимиси ыйлап атса, кимиси ыйлап атканычы. Башында баягы жаңы төрөлгөндө билчү эмес, экөө аябай окшош болчу, Алмазбек менен Асылбек. Анан башын Алмазбектин башын селенка менен белгилеп койчубуз. Негизи эле Гүлайым эжеке айтсаңыз, баягы бул кандай болду негизи? Канчанча айда билдиңиздер төртөө экенин деген? Биринчи УЗИ кылганыбызда 1 ай кезинде экөөдө эле айткан бизге. Биз экөөдө эле жүргөнбүз. Андан кийин 5 ай болгондо дагы бир УЗИ кылганда ошондо 3 деп. Жок, анда 3 деп эле айтылды. Кийин анан 8 айында дагы бир УЗИ кылганда ошондо айтып 4 деп. Биз последний эң акыркы эле учурда билдик ушу 4 экенин. Негизи бир эле баланы көтөрүш бул оор дешет эми. Анан төртөөнү көтөрүш кандай болду? Ошо элдин баары ушул суроону берет да бизге, мага. Кандай өзгөчөлүктөр болду же болбосо? Төртөн бир баланы ошо тамак жегим келди дейсизби? Жок, эме, Кудай өзү ошончолуктур күч кубат берет экен, ошончо бергендейинчи. Ошо элдин баары сурайт, ушинтип төртөөнү кантип көтөрүңөр, бирөөнү көтөргөнүнө кыйын депчи. Анан ошо Кудай өзү ошончо жардам берди окшойт. Мен бир 7 айга чейин ошо бир баланы көтөргөндөй эле сезим болду. Анан аягында бир акыркы бир 15 күн калганда ошондо бир кыйналып калдым да, же отура албай, тура албай ошол кезде. Дагы Кудай оң көз менен өкүп койгон адамдар эгистерек түшөт болуп кой. Сиздики 4 эм болду, бул аябай жакшы жаңылык. Анан кийин сиз айттыңызчы, эртеден кечке жумушта болсоңуз, бала чаканы үйдө 1,5 каралашса керек. Эми үйдө бул карындашым жардам берет. Окуусунан эрте келип калган маалда. Мен өзүм жумуштан эрте чыгып калганда үйгө шашып келебиз. Ошо мамасына жардам берип, балдарды карагангачы. Ошо так өзүбүз эле карайбыз. Мисалы үчүн бирөө ыйласа 4 ыйлайт да, туурабы? Азыр ошондой болуп калышты. Эки эгисте ушундай болчу да, бирөө ыйлаганда экинчиси кошо ыйлайт, бирөө урса экинчиси кошо уруйт дегенде. 4 бала бир учурда ыйлаганда кандай болот? Эми 4 эле эмес, сиздерде 7 болуп атпайбы? Үйүбүз 4 ыйлаганда жаңырып эле калат. Кошуналардан уялабыз. Оркестр болуп калат. Ошондой эле болот. Түшүнөт да. Жакшы. Ал эми бир туугандарынан да сурап кетсек, улуусу Нурсултан. Нурсултан биринчи жолу ушундай апаң деген сага 4 бөбөк алып келгенде кандай сезимдер болду? Жыргадың. Ушунча бөбөктөрүм болот экен эми. Элдин баарына жарыялашты. Бөбөктөрүн каралашасыңбы сен? Кантип каралашасың? Уктатып дагы? Сүт берип жардам бересиң, Эми силер каралашпасаңар анан ким каралашат? Бул экөөнүн каникулу ала укмай менен өттү. Ошондой болот негизи. 4 баланын негизи 4 башкача мүнөзү болот. Сиздерде 7 бала болуп атат, эми 7өнүн 7 башка мүнөзү болсо керек. Ооба, 7 ар кандай характери, ар кандай. Ар бирине токтолуп өтпөйсүзбү? Улуусу эгиздерди. Эгиздерден баштайлы. Эгиздерди 4 тең эле баа бирдей, кыймыл аракеттери баары тең эле. Анан могу Камчыбек кичүүсү кичине токтороп, көп ыйлабайт. Тескерисинче биздин студиядан ушул эле ыйлап атат. Бирок көп ыйлабайт. Токтороп да, ата күчөө монто эле ызылдап эле бири-бири менен ызылдашып урушуп эле. Аябай эме, тентек күчөө. Калгандарына токтолуп өтөлү. Нурсултандан баштайлы. Нурсултан улуу
уулубуз биздин бул Токтоо өзү. Бирок мектепти жакшы окуйт. Экинчи балабыз Эрбол. Бул тентек аябай. Мектептен күндө бизге эме келет, жалып келип турат. Үчүнчү Элханыбыз да тентек аябай. Төртөөнү аябай сабап атат азыр. Ыйлатып атат. Байке катары жакшы тарбия берип коет экен да өзүнүн бөбөктөрүнө. Азаматсыздар. Ал эми бул балдарды негизи эле караш кандай эми баягы үйдө деген ушундай 7 бала болсоңуздар мен дагы эле таң калып кете албайм да. Тамакты кантип бересиздер? Тамакты эки экөөнү отургузуп, стульчикке отургузуп, мен бирөөнү экөөнү берем, калгандары бирден кармап бере беришет. Өзүм кээде жалгыз болуп калсам экөөнү берип, түшүрүп, кайра экөөнү отургузуп беребиз. Ошондой бир мындай өзүн кезектешет турбуз. Көнөткөн да адам ошо канча көп бала болсо ошончого бат-бат кыймылдап, ошо бир аз убакытта баарына жетишкенге аракет кылып атабыз да. Азыр бирок деген кичине ызылдап булар деген чырланса, бирок кийин деген келечекте ушунча 7 мырзаңыз сиздерди жөн эле багып коет. Буюрса, айтканыңыз келсин. Негизи эле сиздердин эле үй бүлөк эмес, жалпы кыргыз элине ушундай жарыгы тийген балдардан болсун. Келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Азыр ошо мекендештерибизди куттуктап койсоңуздар болот. Сиздерге эркин микрофон. Сизден баштайлы байке. Ошо биз бүгүнкү кыргыз элинде бүгүнкү 31-август эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. Үй бүлөбүздүн атыбыз менен. Ошо кыргыз элиме кааларым тынччылык биринчиден. Тынч жашоо. Тынччылык болсун кыргыз элинде. Жакшылыктар болсун, ар дайым тойлор болуп турсун. Ушундай кичинекей нарселер аман эсен чоңойсун. Ар бир үйгө 4 эмден каалайбыз. Ар бир үйгө ушундай эгиздерди каалайбыз. Ар бир үй бүлөгө. Жок, 4 эмден болсо. Ооба. Кыргызстаныбыз өркүндөп өсө берсин. Ар дайым эне баланын күлкүсү жаңырып турсун. Эгемендүүлүк майрамыбыз кут болсун. Ар дайым жакшылык болуп эле, ар дайым мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Кыргызстаныбыз жаш үй бүлөлөргө ушундай көп балалык каалайбыз. Азыр коркпосун көп балалуу болгондон. Баатыр эне болушсун, мендей болуп жашап энелер. Ушундай эгиздер жугуштоосун сиздерге дагы, сиздердин студиядагы иштеген кызматкерлериңизге баарына. Жоксун. Айтканыңыз келсин. Негизи жакшы болот. Мунун бир кандайдыр бир рецепти барбы? Биз ушундай бир эки жолу эле ошондой келинчегим төрөзө бир 8 балалуу болуп калат элек да. Мында Кудайдын бир эмеси болуш керек. Атайын сырын эле жок. Билбей калдык да өзүбүз. Келгиле, жигиттер, баардыгыңар деген куттуктайбыз деп. Камераны карап, келгиле баардык куттуктайбыз деп койгула. Майрамыңар менен. Куттуктайбыз. Майрамыңыздар менен. Сиздерге чоң рахмат. Үй бүлөңүздөргө ар дайым бактылуу болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Эң негизгиси ошо кичинекей бөбөктөрүбүз аман болушун. Рахмат айтканыңыздар келсин. Сиздер ойлогондой, сиздер кыялдангандай болуп чоңоюшсуз. Рахмат. Рахмат. Келдиңиздер. Жолду түшүрчү.